Саламатсыздарбы, Серептебинин жалпы көрүүчүлөрү жана катталуучулары, бүгүн 30 ноябрь Кыргызстан боюнча жана Кыргызстандын четинде дагы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо болуп өттү. Саат 8:20:00 бардык шайлоо участкалары жабылып, мына менин аркамда азыр Борбордук шайлоо комиссиясы болжолдуу түрдө жыйынтыктар менен ар бир округду суранычтар боюнча тааныштырып өттү. Негизи эле бул шайлоо кандай өттү жана алдын ала божомолдор боюнча биз Борбордук шайлоо комиссиясынын оюн дагы угуп көрмөкчүбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Шайлоочулардын катышуусу боюнча идентификация аркылуу автоматтык түрдө келип түшкөн маалыматтарды сиздерге өз убагында айтып жеткизип аттык. Ал эми 20:00 карата мен сиздерге түшүндүрүп кетейин. Азыр шайлоо тилкелери жабылды. Бүт Кыргызстанда, жогоруда айтып кеткендей, батыш өлкөлөрүндө дагы азыр ушул замат, ушул убакыттан баштап автоматташтырылган эсептөө урналар аркылуу биздин борбордук серверге маалыматтар түшө баштады. Уже келе баштады. Ага чейин мен сиздерге атайын мына 5-10 мүнөт убактыңыздарды алып, ыкчам аракеттенүүчү координациялык топтун жумушу боюнча бир аз маалымат берип кетсем. Шайлоо кампаниясы башталган күндөн баштап жалпысынан Борбордук шайлоо комиссиясына 269 маалымат кайрылуу келип түштү. Эгерде биз аларды мүнөздөсөк, шайлоо алдындагы үгүт иштеринин шарттарын бузуу жөнүндө 124 кайрылуу келди. Талапкерлердин ар намысына шек келтирген маалыматтар жөнүндө 37 кайрылуу, 8 кайрылуу бул административдик ресурстарды кыянаттык менен пайдалануу жөнүндө, 46 маалымат кайрылуу арыздар бул шайлоочулардын добушун сатып алуу жөнүндө, 54 кайрылуу бул жана башка укук бузуулар. Бүгүнкү күнү 30 ноябрда жалпысынан Борбордук шайлоо комиссиясына 67 кайрылуу келип түштү мыйзам бузуучулук боюнча. Аларды эгерде биз мүнөздөсөк, 28 бул үгүт жүргүзүү шарттарын бузгандыгы боюнча, 18 кайрылуу бул шайлоочулардын добушун сатып алуу аракеттери, 4 кайрылуу бул техникалык бузуулар. Мен дагы бир кайталап кетем, эч кандай сбой болгон жок. Мына өзүңүздөр күбө болгондой болгону 4 кайрылуу. Ал дагы өз убагында четтетилди ошол бузуулар. Башка укук бузуулар 17. Никаких закрытых тем нет. У нас все открыто. Даже вот еще не сами мы, члены ЦИК, не видели предварительных итогов голосования. Мы решили, члены Центральной избирательной комиссии, чтобы все вместе, вы, уважаемые журналисты, и чтобы граждане нашей страны вместе приступили к просмотру предварительных данных. Если нет возражений, в принципе, сейчас 10 минут, 20-10, мы можем в течение 10 минут, мы можем посмотреть те сведения, которые поступили в течение 10 минут. Пожалуйста, какой? Узарбек мырза, айтсаңыз, негизи эле эң пассивдүү жана эң активдүү округтар кайсы болду? Анан мигранттардан кайсы шаарда көбүрөөк келип шайлоого катышышты? Алдын ала жыйынтыктар боюнча. Саат 7-деги болжол боюнча активдүү округтар бул 30-чу, 1-чи округтар, ошондой эле 4-чү округ болуш керек эле. Ал эми мындай эң төмөн катышуусу менен бул 20-чы округ болуп аткан. Ал эми чет өлкөдөгү видеолорду биз деле интернеттен карап атабыз. Ал жерде Москва шаарында аябай активдүү болуп атышат. Эми Европа, Америка өлкөлөрү да азыр башталып атат, Америкада. Аякта да көрөбүз да. Жалпысынан бул шайлоодо шайлоочулардын мындай кичине активдүүлүгү байкадык да. Эми ушундой себептер бул жана аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгү болду окшойт. Андан тышкары талапкерлер деле шайлоочулар менен өздөрү мындай активдүү иштегендей болду окшойт. Узарбек мырза, негизи эле азыркы биз көргөн болжолдуу жыйынтыктар, бул жактан ар бирөө суранып ачып туруп көрбөдүк, ар бир округду. Бул канчалык ошол так жыйынтыкка жакыныраак десек болот, же болбосо дагы так картина белгилүү боло элекпи?
Бул алдын ала жыйынтыктар. Азыр эле биздин төрага да айтып кетти. 80%дан бир аз ашкан маалыматтар келип түштү. Автоматтык биздин эсептөөчү урналардан. Толук келгенде деле бул алдын ала жыйынтык деп билебиз. Анткени азыр кол менен санап башталат. Андан кийин жанагы чет жактагы жарандарыбыздын добуштары келип кошулгандан кийин анан толук жыйынтык чыгат. Албетте ага 1-2 күн убакыт керек. Андан кийин округдук шайлоо комиссиялар өздөрүнүн баягы жыйынтыктоочу отурумду өткөрүп, ал жерде жыйынтыктап ар бир округ боюнча протоколдорун бизге алып келет. Андан кийин борбордук шайлоо комиссиясы баш аягы 14 күндүн ичинде биз жалпы жыйынтыкты чыгарып бүтөбүз. Мүмкүн 13, мүмкүн 12. Эми ал жанагы кээ бир ушул шайлоо процессинин субъекттеринин мүмкүн сотко кайрылып калышы мүмкүн. Ошол баардык мөөнөттөр каралган. Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр баамдагандай, биз көргөн бул жыйынтыктар болжолдуу гана алдын ала жыйынтыктар. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү айтып өткөндөй 12 декабрларда так жыйынтык чыгат. Ал эми урматтуу көрүүчү, сиз шайлоого катыштыңызбы? Өз пикириңизди комментарий бөлүмүнө жазып өтүңүз. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.